Салам жалпы Факт KG YouTube каналыбыздын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студиябызда актриса Асель Мамытова эжекебиз конокто. Эсиңиздерге сала кетсек, Асель эже бардыгыбыз жакшы көргөн Апамдын махабаты сериалындагы ачык мүнөз шайыр Сали аттуу кыздын ролун жараткан. Азыр алдыда Асель эже менен кенен маек кылабыз. Ал эми бул маекти мен Чолпон Алмазбекова алып барам. Биз менен бирге болуңуздар. Кандайсыз Асель эже? Алгачкы эле суроом, ошол Апамдын махабаты сериалына тартылганда сиз канча жашта элеңиз? Дегенде саламатсыңарбы? Кутман кеч, урматтуу көрүүчүлөр. Анан Факт KG берүүсүнө дагы чакырып калганыңыздарга абдан терең ыраазычылыгымды билдирем. Себеп дегенде мен чындыгында маданияттан да аябай алыстап кеттим. Анан сурооңуздарга болсо жооп берейин. Ошол кезде Бүбүсара Бешналиева атындагы искусство институту болчу ал кездечи, азыр университет болуп калыптыр. Экинчи курсун аяктаган элем. Ошондо где-то бир 19-20 жашымда го дейм. Ошол кезде тартылгам да. Бул сериалга кантип, кандайча тартылып калдыңыз? Анан ролуңуз жөнүндө айтып бербейсизби? Окууну бүтүп атканда ошол бизге кастинг келип калды. Кастинг жарыяланып, ушундай сериал тартылат экен деп. Анан баягы группалаштарыбыз болуп, ошол именно ошо театр жана кино факультетинде окугандар, уккандардын баары бардык да. Көп эле киши кастинг болду. Анан кийин барып сразу эле ошо видеоролик тартты. Какой-то бир отрывогунан ойнодук. Анан ошентип кетип калганбыз. Анан эми мен оюмда деле жок болчу, чындап эле баягы өтүп калам, анан тартылып калам деп. Ал кезде эми экинчи курста окуп атсак, баягы толком деле түшүнбөйбүз да. Анан ошентип кетип калып эле Бурул Асакеева деген эжекебиз бар. Ал кезде Рабаят немесин, передачасын берүүсүн алып барчу. Анан ошол эже менен таанышып калып эле баягы каникулга чыгып калдык да. Анан баягы сказка коюп, ошентип гастролдойбуз деп мага ошол кызык болуп атат эмнегедирчи. Анан гастролдойбуз деп эле кийим тиктирип, мен почему-то ошол кастинг жөнүндө, кино жөнүндө көп деле маани бербей унутуп калыптырмын. Ошентип анан костюм тиктирип, мына эртең чыгабыз деп атканда, анан баягы уктум да, ошо кастингден өтүп, ушундай ролго бекитилиптир деп. Анан баягы ошол жерде баягы эки жол болуп калды. Же көлгө барып гастролдош керек эле, баягы сказка менен жомок коюп атканбыз да. Же ошо киного тартылыш керек эле. Анан ошол жерден баягы вывод кылдым. Кой, атың чыкпаса жер өрттө деген бир кыргызда жакшы сөз бар го. Кой, мен ушундай шанс келип атса, ушунча адамдан өтүп атсам, анан мен тартылбай койгонум туура болбой калат го деп. Анан ошентип баягы кинону тандап анан кеттим да. Анан образ жөнүндө болсо, ошол өткөн балдар кыздарды чакырды, эжекебиз кабинетине чакырып, мына сиздер өттүңүздөр деп. Анан ошол образ жөнүндө ушундай шайыр кыздын ролун аткарасың, эч нерседен тайманбаган, сен ушундай ичиңде кириң жок, ушундай образың ушундай болот деп бага кыскача түшүндүрүп, анан китебимде окуп чыктым. Чындыгында баягы мен өзүм элестетип аттым, кандай кылып аткарам эми депчи. Корктум. Кыска ролдорго же болбосо Ага чейин эч нерсеге катышкан эмесмин чынында. Биз экинчи курс болгондо эми ал жерден деле мындай спектакльга чыгып роль жараткан эмеспиз. Анан эле туруп ушундай бир ответственный нерсе болуп калды да. Чынында роль жаратыш эми бул оңой эмес. Оңой эмес эми. Чын эгер ошону жеткире аткарып берсең, элдин жүрөгүнөн орун алат да. Анан мага деле биринчисинде эч нерсени деле ойлонгон жокмун, чынын айтсам. Эми баягы аткарат экенмин деп эле койдум. Же баягы балалык кылып койдумбу? Аткарат экенмин ушундай ролду деп койдум. Мындай түпкүрүндө эгер азыр мага ошондой роль түшсө, мен баягы уктабай ойлонуп, ушундай кылат белем деп ойлойм да. Ошол кезде почему-то аткарам. Сүйүнүп эле мен киного тартылам деген эле ой болуп турду. Каарманыбыз сериалда шайыр кыздын ролун аткарганы менен жашоодо шайыр эмесмин дейт. Негизи турмушта деле шайыр деп айтып калышат, баягы бирге баягы дос
кыздарымдын арасында жүргөндө шайырсың, мындай эмне деп коет, ушундай компанияда отурганда мындай жандандырып турасың депчи, ошентип кылышат негизичи. Балким дос кыздарымдын арасында шайыр болсо болгондурмун, анткени баягы тең туш катары тамашалашып, өзүм менен улуу эжелер менен мындай жүрүп сүйлөшүп калганда мен ойлойм анчалык деле шайыр эмес болушум керек депчи. Ырдап бийлеп ролдорду жараткан Асель айым кайсы жердин кызы болоруна кызыгып сурап көрдүк. Өзүм Нарын шаарында төрөлгөм, Нарындын кызы болом. Ошо окууну бүткөндө эле сразу эле Бешналивага келип тапшырдым. Ага дагы менин өзүм раматылык болуп кетти. Эжекем папамдын карындашы болот. Ошол түрткү берди да чындап. Өзүңүз кааладыңыз беле? Өзүм каалаган эмесмин чынындачы. Өзүм каалаган эмесмин. Мен ошо котормочу болуп, ушундай журналистка болом деп эле ушундай кыялдана берчүмүн да. Анан английский жагынан ушинтип котормочу болуп жер кыдырсам деп ушинчимин, кыялымда ошондой болчу. Анан ошол кездерде баягы биз окууну бүтүп атканда азыркыдай мисалы үчүн эмне деп коет, окууну бүтүп атканда тест тапшырышып, анан тесттин баалы ОРТ деген жок болчу биздин убакта. Анан контрактный основа болуп кетти окшойт, көп элечи. Анан баягы 1 жыл кое тур, анан 1 жылдан кийин окуйсуң деп калышты. Эгер чындап ошол котормочунун окуусун окуйм десең, же мен бүтүп аткан жылдар кыйналдыкпы билбейм. Анан мен жок, мен деген окууну бүтүп атамбы, окушум керек. Мен Нарынга калбайм. Мен 17 жыл Нарында окуп, анан кийин кайра дагы Нарында окуймбу депчи. Ошентип дегенде эле ошол эжекебиз Турду Мамытова ушундай өзү окуган да, анткени фольклорду окуган, окуп бүткөн, анан ошол жерге барып тапшырбайсыңбы институтка. Ал жерде деле факультеттери көп, журналистика факультети бар болуш керек деп калды. Анан ошондон кийин эле мен уже ошол жака барып тапшырам деп эле калдым. Анан барганда журналистика деген факультет жок болчу, театр жана кино, СКД, анан дагы ОХД деген 3 факультет бар болчу. Анын ичинен анан бөлүнүп кетчү да. Анан мага совет берип калды, тиги деканга киргизди. Анан киргенде сен ушул актерский мастерствону өздөштүрүп кетсең, сен журналистикада болосуң, сен ырчыда болосуң, сен актрисада болосуң, баардык разносторонний педагогда болосуң деп баягы жакшы бир советин берди да агайыбыз. Анан ойлондум чын эле. Анда ушул окууну эле окуй берейин. Анан бүткөндөн кийин мен буюрса журналистика болом деп баягы тапшырып атканда ошондой максат менен тапшырып калгам да. Анан иштеп окуп жүргөн кезде ошо окууну бүткөндө эле иштеп калдым. Даже бүтө электе иштеп калыптырмын. Ошол киного тартылгандан кийин иштеп калыптырмын. Театрда именно ошо Нурлан Асанбеков деген күчтүү режиссер агайыбыз бар. Ошол Сахна деген театрга кирип калдым. Бул кайсыл жакта? Бул Бишкек шаарында эле. Анан ошол күчтүү театрга кирип, агайыбыздын дагы көптөгөн баягы кандай десем, көп нерсени үйрөнө алдым десем болот да. Анан көбүнчө бул фестивальный спектакльдерди койчу. Ошентип жерлерди кыдырчубуз. Америкага чейин барып келдик, Польшаны кыдырдык, Казакстанды, Өзбекстанды барып кыдырдык. Билбейм, мендей бактылуу киши жок болуш керек. Баягы студент маалында эле ошол нерселердин баарын көрүп койдук да, чынында. Асель айым айлык маянасынын аздыгынын айынан жакшы көргөн кесибин таштаганга аргасыз болгонун кошумчалады. Баягы ошол нерсени баса белгилеп кетиш керек. Чындыгында маданиятты азыр деле баягы кыйын, эң эле баягы каралбаганы маданият болуш керек. Маданият жагында айлык акы дагы аябай аз. Ошол кезде деле биз ошентип кыйналчубуз. Баягы квартираңа төлөйсүңбү, же ичкен жеген тамак ашыңа, кийим дагы мисалы үчүн маданияттын адамы болгондон кийин соответствующий кийинип туруш керек. Биз баягы эл карап көрүп тургандан кийин ошого жараша кийинишибиз керек. Анан айлык жетпей турса, мен ойлодум анан кийин мен ушинтип кыйналып, квартирада ушинтип эле жашап жүрө беремби деп баягы окууну бүткөндөн кийин бир решенияга келиш керек болуп калды. Анан ойлодум мен Москвага барып иштеп, бутума туруп, анан кайра келип, анан кийин дальше продолжать этем деп ойлодум да.
Ошентип анан Москвага кетип калдык. 2008 жылдары кеттим го. Ошого чейин иштедим театрда. Баягы ошо акча, именно акча маселесине такалганда, баягы кыйналганда анан койчу андан көрө барып иштеп 2 жыл 3 жыл болсо да бутума туруп келип, анан дальше продолжать этем дедим. Бирок эми баягы кыстаган не деп коет, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, баардыгы ойлогондой болбой калат экен да. Сиз ошол эркектер, ошол эле Кара Жолтой кинолорунда ошол учурда Россияга кеткенге чейин аткаргансыздар ролдорду. Ооба. Ошол апамдын махабаты сериалынан кийин эле ошо эркектер деген дагы киного катышып калдым биринчисинде. Андан кийин ошо Кара Жолтой деген кино сериал болуш керек бул дагы. Ошондо кенедей эле бир эпизод жагында катышкан, бирок ал деле баягы какой-то бир жеринде өзү менин образым калды болуш керек деп ойлойм да. Ошондой. Анан азыркы учурда эмне менен алек болуп атасыз? Азыркы учурда мен Токмок шаарында жашайм. Үй бүлөм бар, жолдошум, 3 балам, 2 уул, 1 кызым бар. Кудайга шүгүр, үй бүлөлүү болуп, эл катары жашап атабыз дегендей. Анан мектепте иштейм, өзүм мугалим болуп. Мугалим болгондо да мен именно ошол баягы жүрөгүң жакын боло берет экен да, окууну бүткөндө баягы өзүң маданияттын адамы болгондон кийин ошого эле баягы эме кыла берет экенсиң, тартып, мыктап. Анан ошол жактан ирим ачкам, театралдык ирим ачып, мынакей быйыл уже 4-жыл болуп баратат буюрса. Анан балдарды үйрөтүп, сахнада кандай өзүн алып жүрүш керек, кандай басыш керек, кандай аткарыш керек, ошол эле артистизм. Баягы мен эмнени үйрөнсөм, ошону кайра эле балдарга үйрөтүп, ошондой иш менен алек болуп атам. Анан эмне себептен азыркы чыгып аткан сериалдарга же кинолорго катышпай атасыз? Эми кайра эле ошол үй бүлөлүк кандай десем, баягы бала, үй бүлө, анан бытовой баягы эме болуп, убакыт келбей калат, баягы келип кастингтерге катышып туруш керек. Кино, мисалы үчүн, объявлять этет да кастинг, ошого келиш керек, катышыш керек да. Биз ошол нерсени баягы өткөрүп атпайбызбы? Баладан үйдөн чыга албай, анан ушинтип эле калып атам. Эмнегедир өзүм оюмда бар, дагы бир баягы кино жаатына дагы кайрылып, мурунку өткөн кеткенди кайра баягы восстановить этип деп коебу. Биз деле баягы спортсмендердей элебиз да. Роль алып, улам образ жаратып, улам сахнага чыгып, өзүбүздү өнүктүрбөсөк, артка эле кете беребиз да, артка элечи. Ошон үчүн ойлойм, кыялымда деле бар мындай кайра дагы бир кино жаатына келип, дагы бир образ жаратып, роль аткарсам деп ойлойм да. Эми Кудайдын бир буйругу, ким билет, балким буйруп калса тартылып каларбыз. Учурда Асель айым комуз чертип, ырдап, жакшылык тойлордо да кызмат кылып жаткан экен. Мен баягы жашап жүргөндө эстрадный факультетте окуган кыздар менен жашагам негизичи. Анан үйрөнгөн эмесмин. Ошондо болуп атпайбы, кеттин барчы, үйрөнгөн эмесмин да. Алар баягы ырдайт, анан кийин кафелерде ырдашат. Мага ал почему-то жашап жүрөм, бирок мындай өзүм кызыкпаптырмын деле. Эмнегедир билбейм, өзүбүздүн эле баягы факультетибизде окуп эле ошо менен эле алек болуп жүргөн окшойбуз да. Бизде мисалы үчүн фольклордо деле окушчу комуз чертип эле көнүгүп эле ушинтип репетиция кылса деле, мисалы үйрөтчү деп деле үйрөнсөм болмок экен 5 жылда. Но баягы кызыкпагандыкпы, ал кезде чындап эч жерде ырдап дагы көргөн эмесмин, сахнага чыгып ырдаган эмесмин, ырдабаптырмын. Бирок вокалды өткөнбүз. Анан кийин Токмок шаарына көчүп келдик да. Көчүп келгенде Токмокто театр жок экен, элдик театр да жок экен. Ал жерде маданият үйү деген бар экен. Анан ошол маданият үйүнө кирип калдым. Анан кирсем, ал жерде көбүнчөсү ырдашат экен. Ар кандай мероприятиялар болот экен, жалаң ыры менен беришет экен да аларчы. Анан ошол жака кирип, баягы элден улам кандай ырдаш керек, бул жердин высокий тон, анан темпке түшүп деген ошол нерселерди мына ошол ДКга келип, ДК деп коет го, маданият үйүнө келип, анан үйрөндүм акырындык менен. Анан тойлорго чыгышат экен. Чындап эле алдыгындай, мисалы үчүн 4000 айлык алып
эч ким иштей албайт да, айлыгы эчтеке жолго эле кетип калат. Анан көрсөп тойго чыгыш керек экен, тияка бияка аракет кылыш керек экен да, анан ойлондум мен да, анда кой, мен да тойго чыгып, ырдап, ушинтип аракет кылайын деп, ошол Токмок шаарына келгени, анан мен баягы жаңы баягы ыр жагына көбүрөөк эме басым жасап, аракет кылып, ошентип анан тойлорго чыгып, ырдап, эми Кудайга шүгүр, ал жагын деле алып кетип атабыз азыр. Жакшы эле. Анан бизге дагы, биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы ырдап бересиз азыр? Албетте ырдап берейин. Мен ошо могуреки комузду айтып атпаймынбы, фольклордо баягы окуп жүргөндө эч эле үйрөнгөн эмесмин депчи. Бул комузду кармаганымдын да себеби бар да. Ошо раматылык болуп кеткен эжем өзү комузду аябай кыйын чертчү. Ошол өзү белек кылып берген ушул комуздучу мага чертип үйрөнгүн депчи. Анан баягы көзү тирүү кезинде деле мындай балдарым менен кичикей болуп, оокат жасаш керек, антип керек болуп, комузду кармаган эмесмин да. Анан эми жаңыдан кармап, мынакей үйрөнүп, ошол айтылып кеткен аманатын аткарайын мен дагы ошо комуз чертип, рас ушу мага талантты бердиби? Алла таалам, демек мен ошону аркалап кетишим керек деп өзүмдү эме кылып атам, буюрса жаңыдан кармап атам. Анан баягы кээ бир баягы профессиональный комузчулардай болуп черте албасам да, профессиональный ырчылардай болуп ырдабасам дагы, эми аракет кылып кичине ырдап берейин. Кабагыңды гүлгө теңейин жаздагы, каалабадым сенден бөлөк ай башканы. Өчпөй турган күбөлүккө мен үчүн, өмүрүмдүн сен экенсиң ак таңым. Баягындай гүл чыгайрап, бажырайып жүрчү кайрап, баягындай эч кайгырбай, баягындай сүйчү кайрап. Көп сулуулар көрүнсө да көзүмө, көңүл толуп тең келбедиң ай өзүңө. Таттуу болуп дайым бирге жүрсүңөр, тагдыр сени энчилептир өзүмдө. Баягындай гүл чыгайрап, бажырайып жүрчү кайрап, баягындай эч кайгырбай, баягындай сүйчү кайрап. Кабыл албай кээде айткан сөзүңдү, канча жолу кабагылдым ай өзүңдү. Кечир жаным, суранарым кечирсең, эгер чындап сүйөр болсоң өзүмдү. Баягындай гүл чыгайрап, бажырайып жүрчү кайрап, баягындай эч кайгырбай, баягындай сүйчү кайрап, баягындай эч кайгырбай,
чындырды айтып турбайсызбы? кичине фальш болуп калды, кечирим сурайм. Баягы көптөн бери ырдабаганга, чертпегенге чын эле анча мынча кемчиликтер болуп калса кечирим сурайм. Биринчиден айтып өтпөдүмбү, чоң рахмат сиздерге ушу унутка калтырбай, канча жыл өтсө дагы, 18-19 жыл өтсө дагы ушинтип баягы эстеп чакырып койгонуңуздарга чындап аябай кубанып турам. Анан кыргыз элиме эмне демекчимин, кыргыз элин оорубасын, Кыргызстан эң баягы бай өлкөлөрдөн болсун демекчимин да. Чындап бардык жагынан эле кыйналып кеттик окшойт. Баягы Европа мамлекеттерине дагы тең келе тургандай ушундай кыйын өлкөлөрдөн башчыбыз өзүбүздүн кыйын баягы Кыргызстанды алдыга сүйрөп, Кудайым буйруса, ошондой деңгээлге жеткен кыйын бай өлкөлөрдөн бололук. Анан баардыгыбызга ден соолук болсун. Эмне демекчимин, аман эсен бололук. Айдан жылдан аман эсен чыгалы кыштан дегендей. Оорубайлы, эң негизгиси оорубайлычы. Ошол анан ден соолугубуз болсо баардыгы болот. Анан маанайыбыз ар дайым беш болуп турсун.